Саламатсыңар балдар. Силер менен 7 класстын геометрия курсун окуп үйрөнүүгө арналган кезектеги телесабагыбызды баштайбыз. Билесиңер балдар, быйыл окуу жылынын аягы болуп калгандыгына байланыштуу азыр мен силер менен мурда өтүлгөн темаларга карата маселе иштеп жатам. Ошондой темалардын бирөө бүгүнкү сабакта дагы болмокчу. Башкача айтканда, бүгүнкү сабагыбыздын темасы айланага ичтен сызылган бурчтар. Теманы дагы бир жолу кайталап өтөйүн, көңүл бурабыз. Айланага ичтен сызылган бурчтар. Биз бүгүнкү сабакта эмнелерди аткармакчыбыз? Ошого көңүл буралы. Демек биз бүгүнкү сабакта айланага ичтен сызылган жана борбордук бурчтардын аныктамаларын кайталайбыз. Жана айланага ичтен сызылган жана борбордук бурчтардын касиеттерин колдонуп маселелерди иштейбиз. Анда эмесе балдар, алгач экранда айлананы көрүп турасыңар. Бул айлананын борбору. Борбору О, радиусу Р'ге барабар болгон айлананы көрүп турабыз. Мен анда аны кыскача жазылышын жазып коеюн. Мынакей бул радиус О, радиусу. Жана ошондой эле О, П радиусун көрүп турасыңар. Урматтуу окуучулар, силер буга чейин айланага ичтен сызылган бурчтар жана борбордук бурчтардын аныктамалары менен жана касиеттери менен таанышкан болчусуңар. Айлана деген геометриялык фигуранын да элементтерин билесиңер. Ошондуктан мен сабактын жүрүшүндө алгач бир аз кайталап өтөйүн силердин эсиңерге салып. Андан кийин ошол жерде өтүлгөн аныктама менен касиеттерди пайдаланып, сабактын жүрүшүндө маселелерди иштейлик. Болуп турбу? Анда эмесе келгиле, айланага байланыштуу калган материалдарды кайталай баштайлы. Мынакей ошондо силерде айлананын эки радиусун көрүп турасыңар. ОЭ жана ОП. Бул кесиндилер айлананын радиустары деп кабыл алынган. ОП менен ОЭ барабар. Булар R деген тамга менен белгилеп койсоңор болот. Радиус. Билесиңер балдар, бир эле айланага чексиз көп радиусту жүргүзгөнгө мүмкүнчүлүгүңөр бар. Мен азыр кызыл түс менен боёгон жа, бул ПЭ жаасы. Кайталайм. ПЭ жаасы. Мен жааны кайра бир жолу чийин, силер карагылачы. Мынакей ПЭ жаасы. Көрдүңөрбү? Жа дегендин геометриялык тилде кыскача белгиленишине көңүл бургулачы. Эми балдар, мынакей бул бурчтун белгиси. ЕОП бурчу. Же ПОЕ бурчу. Же айрым учурда О бурчу деп да айтып коюп атышат. Демек азыр биздин учурда так туура жазылышы ПОЕ бурчу же ЕОП бурчу. Бул борбордук бурч балдар. Кандай бурчтарды борбордук бурч деп айтабыз дегенди силер билесиңер. Эми ушул борбордук бурч тууралуу төмөнкүдөй касиет бар. Айлананын борбордук бурчу өзү тирелген жаанын чоңдугуна барабар. Анда эмесе балдар, ушул жерден дагы бир жолу борбордук бурч тууралуу эсиңерге салып өтөйүнчү. Эгерде бурчтун чокусу айлананын борборунда жатып, жактары айлананы кесип өтсө бурч, анда бул бурч борбордук бурч болуп эсептелет. Же башкача айтканда, ушул борбордук бурч болуш үчүн айлананын эки радиусунун арасында камтылган бурч жөнүндө сөз болуп жатат. Кайталайм. Айлананын каалаган эки радиусунун арасында камтылган бөлүгү борбордук бурчту түзөт. Эми ушул борбордук бурч тууралуу төмөнкү касиетти же теореманы карап койгулачы. Мынакей, айлананын борбордук бурчу өзү тирелген жаанын чоңдугуна барабар. Демек бул эмнени билдирет экен? Ооба балдар, борбордук бурчтун чоңдугу өзү тирелген жаанын чоңдугуна барабар болсо, бурч ПОЭ барабар ПЭ жаасынын чоңдугуна. Ушул жерден бир нерсени эсиңерге салгым келет балдар. Айрым учурда балдар, жаанын чоңдугу, жаанын узундугу деген түшүнүктү бир түшүнүк катары кабыл алышат. Жок, ал андай эмес. Жаанын чоңдугун өзү таянган, азыр борбордук бурч таянган жаа тууралуу сөз болуп атпайбы? Демек, жаанын чоңдугу десе, азыркы учурда градус менен берип жатабыз. Жаанын узундугу десе, ал башка түшүнүк болуп эсептелет. Ошондуктан жаанын чоңдугу, жаанын узундугу деген учурда айырмалай белгиле болуп турбу? Келгиле. Эми анда эмесе, ушул тууралуу айтып аткан учурда мынакей ЕК кесиндисин көрүп турасыңар. Же КЕ кесиндиси десеңер да болот. Жана КП кесиндисин көрүп турасыңар. Эми ушул жерде бир бурч пайда болду. Карагылачы. ЕКП бурчу. Же ПКЕ бурчу.
ушул бурч берилген ЕОП бурчунан айырмалуу. Анткени кийинки түзүлгөн бурчтун чокусу айланада жатат. Демек бул бурч ПКЕ бурчу ичтен сызылган бурч деп аталат. Урматтуу окуучулар, чиймеге жакшылап көңүл бургулачы. ПОЕ деген бурч бул борбордук бурч, а ПКЕ деген бул ичтен сызылган бурч. Борбордук бурчтун чокусу айлананын борборунда жатып атат, а ичтен сызылган бурчтун чокусу айлананын өзүндө жатып атат. Эми ушул жерден дагы бир касиет келип чыгат. Айланага ичтен сызылган бурч өзү тирелген жаанын жарымына барабар. Демек карагылачы, ПКЕ бурчудагы таянган жаа ошол эле жаа, ПЕ жаасы. Эми ушул жерден жакшылап баамдагыла. ПКЕ деген ичтен сызылган бурч дагы, ПОЕ деген борбордук бурч дагы экөө тең бир эле жаага таянып турат, ПЕ жаасына. Демек ошого карата ушул эки касиетти эстеп калгыла. Айланага ичтен сызылган бурч өзү тирелген жаанын жарымына барабар. Демек биз бүгүн сабактын жүрүшүндө ушул материалдарды пайдаланабыз. Мынакей, өзү тирелген жаанын жарымына барабар. Мен жазып коеюн. Бурч ПКЕ барабар 2/1 ПЕ жаасынын чоңдугуна. Эми балдар, силерге мен маселе берип көрөйүн. Кана, экрандагы чиймеге жакшылап көңүл бургула. Чиймеде КЕА бурчун көрүп турасыңар. Бул кандай бурч балдар? Борбордук бурчпу же ичтен сызылган бурчпу? Ооба, КОА бул борбордук бурч, а КЕА бул ичтен сызылган бурч. Силерден ушул КЕА бурчун тапкыла деп атат. Кана, жогоруда мен кайталап өткөн материалдарды пайдаланып, силер ушул бурчтун чоңдугун таап көргүлөчү. КЕА бурчунун чоңдугун тапкыла. Мен силерге 4 жоопту сунуш кылып жатам. Кайсыл жоопту туура деп эсептесеңер, дептериңерге ошол жооптун номерин жазгыла. А мен силерге туура чыгарылышын көрсөтөйүн. Кана, таптыңарбы? Мен силерге сунуш кылып атам 86 градус, 43 градус, 45 градус жана 41 градус. Анда эмесе мен силерге туура жоопту көрсөтө берейин. Мынакей балдар, бизге белгисиз бурчту көрүп турасыңар. КЕА бурчу. Айланага ичтен сызылган бурч ага туура келүүчү борбордук бурчтун жарымына барабар деген касиет бар. Анда борбордук бурчуңар 86 градус болсо, мынакей КОА бурчу, КЕА бурчу анын жарымына барабар экен. Анда эсептей турган болсок, КЕА барабар 2/1 КОАнын ордуна 86 градусту коеюн. 86-ны 2-ге бөлө турган болсок, 43 градус чыгат. Демек издеп жаткан бурч биздики 43 градус экен. Карагылачы балдар, айланага ичтен сызылган бурч ага туура келүүчү борбордук бурчтун жарымына барабар. Демек туура жооп экинчи жооп. Эгер кимиңер экинчи жоопту туура деген болсоңор, анда азаматсыңар. Жообун жазып коелу. Жообу 43 градус. Көрдүңөрбү? Мен азыр ичтен сызылган бурч менен ага туура келген борбордук бурчтун арасындагы байланышты көрсөттүм. Эми келгиле, кийинки тапшырманы чыгарып көрөлүк. Кана, ойлонуп көргүлөчү. Чиймедеги берилгендерди пайдаланып, А, О, Б бурчун тапкыла деген суроо берилген. Бул жерде жаанын чоңдугу белгилүү 260 градус. Башка эч нерсе жок. БА жаасынын чоңдугу 260 градус экенин көрүп турасыңар. А биз табышыбыз керек А, О, Б бурчун. Мынакей, ойлонуп туруп таап көргүлөчү. Мен силерге 4 жоопту сунуш кылайын. Биринчиси 260 градус, экинчиси 160 градус, үчүнчүсү 100 градус, төртүнчүсү 310 градус. Ушулардын ичинен кайсыл жоопту туура деп тапкан болсоңор, анда ошол жооптун номерин дептериңерге жазгыла. А мен силерге туура чыгарылышын көрсөтөйүн. Мынакей, жакшылап баамдап тургула. Алгач мен жааны чийип коеюнчу, башка түс менен. Мынакей, БА жаасы 260 градус экен. Анда АБ жаасы канча градус болот балдар? Жалпы толук айлана болгондо чоңдугу, жаанын чоңдугу 360 градус болсо, БАнын жаасынын чоңдугу 260 болсо, анда АБнын чоңдугу 100 градус болот. Экөөнү кошкондо 360 чыгат да толук айлананыкы, ушундайбы?
Анда АБ жаасынын чоңдугу 100 градус болсо, ага туура келген борбордук бурчтун чоңдугу дагы ошол эле жаанын чоңдугуна барабар. Башкача айтканда, мынакей касиетти кайра эсиңерге салайынчы. Айлананын борбордук бурчу өзү тирелген жаанын чоңдугуна барабар. Анда бизде АБ жаасынын чоңдугу 100 болсо, анда АОБ бурчунун чоңдугу дагы 100кө барабар экендиги келип чыкты. Көрдүңөрбү? Кайталайм. Алгач бизге БА жаасынын чоңдугу берилген 260 деп. Силер АБныкын таап алдыңар 100 градус экендигин. 260 градуска 100тү коштуңар, 360 чыгат да толук айлананыкы. АБ жаасынын чоңдугу белгилүү болсо, ага туура келген борбордук бурчтун чоңдугу дагы ошого барабар экендигин көрдүңөр. Демек туура жооп, үчүнчү жооп. Эгер кимиңер үчүнчү жоопту туура деген болсоңор, анда азаматсыңар. Жообун жазган учурда бурч АОБ барабар 100 градус деп жазасыңар. Жаздыкпы? Эми келгиле, кийинки тапшырманы көрөлүк. Бул жерде АД жаасынын градустук ченин тапкыла дейт. АЦД бул кандай бурч балдар? Ооба, бул ичтен сызылган бурч. Ичтен сызылган бурчтун чоңдугу белгилүү болсо, ал тирелген жаанын чоңдугун таба аласыңарбы? Таба алабыз. Анткени биз жогору жакта мен силерге теориялык материалды кайталаганда эсиңерге салган болчумун. Кана таап көргүлөчү. АД канча градус болушу мүмкүн? 43 градус, 172 градус, 86 градус жана 89 градус болушу мүмкүн. Демек ушулардын ичинен таап көргүлөчү, кайсыл жоопту туура деп эсептесеңер, ошол жооптун номерин жазгыла. 4-чү жоопту мен 89 градус деп бердим. Эми балдар, туура жообун көрсөтөйүн. АД жаасынын градустук ченин тапкан аттасыңар. Эми суроого жакшылап көңүл бурабыз. АД жаасынын градустук чени. Анда кайрадан кайталап өтөйүн, силерге ичтен сызылган гана бурч берилген. Эгерде бурчтун чокусу айланада жатса, бурчтун жактары айлананы кесип өтсө, анда мындай бурч айланага ичтен сызылган бурч болуп эсептелет. АЦД бурчу ичтен сызылган бурч экен. Анда ал 43 градус болсо, ал тирелген жаанын чоңдугу эмне болчу эле? Ооба балдар, алгач биз айланага ичтен сызылган бурч өзү тирелген жаанын жарымына барабар. Демек ичтен сызылган бурч 43 градус болсо, анда ага туура келген алгач борбордук бурчту таап коеюнчу. Борбордук бурч 2 эсе чоң болмок, 86. Анда 86 градус борбордук бурч болсо, ал тирелген жаа дагы 86 градус болмок. Туура жооп 3-чү жооп. Бирок ушул жерде эки эрежени пайдалансаңар болот. Мынакей, мен алгач борбордук бурчту түзбөстөн эле айланага ичтен сызылган бурч өзү тирелген жаанын жарымына барабар дегенден эле түздөн түз АЦД 43 градус болсо, АД жаасынын чоңдугу 86 экендигин жазып койсом болот. Бирок мен азыр тапшырманы чыгарган учурда ичтен сызылган бурчка туура келген борбордук бурчту таптым. Андан кийин борбордук бурчтун чоңдугу өзү тирелген жаанын чоңдугуна барабар дегенди пайдаланып 86 экендигин жаздым. Айрымдарыңар муну түздөн түз эле 86 экендигин таап койсоңор болот. Демек туура жообу 86 градус болду. Эми балдар, экранда силер айлананы көрүп турасыңар. Айлананын борбору О чекит экендигин көрүп турасыңар. Айланада жаткан бир чекитти көрүп турасыңар. Е чекитин. Бул чокусу Е болгон бурч пайда болуп атат. Бир жагы П, экинчи жагы К деген чекиттерде кесип өтүп жатат. Мына КЕП же ПЕК бурчун көрүп турасыңар. Бул ичтен сызылган бурч болуп турат. Анткени чокусу айланада жатат, Е жактары айлананы кесип өтүп жатат. Ошондуктан бул ичтен сызылган бурч. Ошондой эле бул ПЕК бурчу ПК жаасына тирелип турат. Ушул ПК жаасына тирелген дагы кайсы бурч бар? Ооба балдар, борбордук да бурч болушу мүмкүн. Ал кайсы бурч? Карап көргүлөчү. ПК жаасына тирелген борбордук бурч кайсы бурч экендигин ойлонуп көргүлөчү. Мынакей ПОК. Көрүп турасыңарбы? Демек бул 180 градуска барабар. Мындан эмне келип чыгат? Демек, бир эле ПК жаасына тирелген ичтен сызылган бурчту көрүп турасыңар, жана борбордук бурчту көрүп турасыңар. Айланага ичтен сызылган бурч ага туура келүүчү борбордук бурчтун жарымына барабар дегенди билесиңер.
Эгерде POK борбордук бурчу 180 градуска барабар болсо, анда ичтен сызылган бурч 90 градус экендиги келип чыгат. Демек PEK бул 90 градус дегенди көрсөтүп турат. Мындан эмнени билсек болот? Дагы бир касиетти карап өтөлүк. Айлананын диаметрине тирелген ичтен сызылган бурч тик бурч болот. Ушуга жакшылап көңүл бургулачы. Мен азыр кайталап өтөйүн, силер чиймеге жакшы көңүл бургула. PEK бул ичтен сызылган бурч. Айлананын диаметрине тирелген ичтен сызылган бурч бул тик бурч болот деген касиетти пайдалана турган болсок, демек көрдүңөр, PK деген диаметр. Демек PK деген диаметрине тирелген ичтен сызылган бурч 90 градус экендигин эсиңерден чыгарбагыла. Эми биз ушул касиетти пайдаланып маселе аткарабыз. Мынакей, бул диаметр экенин көрүп турасыңар. Анда 90 градус болсо башкача белгилеп коелук. Мынакей, тик бурчтун белгисин көрүп турасыңар. Айлананын диаметрине тирелген ичтен сызылган бурч тик бурч болот. Жаздыкпы? Эгер жазган болсоңор, азыр ушул материалды пайдаланып маселе иштейлик. Кана балдар. Чиймедеги берилгендерди пайдаланып А бурчун тапкыла. Кайталайм. Чиймедеги берилгендерди пайдаланып А бурчун тапкыла. Силерде А, С, Б бурчу 34 градус деген эле белгиле бар экен. Бир эле берилген материал. Андан башка дагы эмнени байкадыңар? Кана, ойлонуп туруп А бурчун таап көргүлөчү. Мен силерге 4 жоопту сунуш кылып жатам. 56 градус, 34 градус, 90 градус жана 22 градус. Силер ойлонуп туруп туура жообун таап көргүлө. Эгер силер туура деп эсептеген жоопту жазган болсоңор номерин, анда мен силерге туура чыгарылышын көрсөтө берейин. Балдар, баамдап турасыңарбы? АС деген диаметр. Диаметрге тирелген мынакей жааны көрүп турасыңар. Айлананын диаметрине тирелген ичтен сызылган бурч тик бурч болот. Анда кайсы бурч тик бурч? Ооба балдар, Б бурчу тик бурч экен да. Айлананын диаметрине тирелген жаага таянган мына ичтен сызылган бурч тик бурч. Демек Б бурчу 90 градус экен. Анда А бурчу 56 градус болот. Эмне үчүн? А, Б, С тик бурчтуу үч бурчтук турбайбы? Тик бурчтуу үч бурчтуктун тар бурчтарынын суммасы 90 градус болот деген теорема бар да. Ошондуктан бир тар бурчу 34 градус болсо, мына силер көрүп турган сары тик бурчтуу үч бурчтукта экинчи бурчу 56 градус экени ошондон келип чыкты. Көрдүңөрбү? Тик бурчтуу үч бурчтуктун тар бурчтарынын суммасы 90 градус болот дегенди пайдалансак, бир бурчу 34 градус экенин көрүп турасыңар, анда экинчиси 56 экендиги келип чыгат. Туура жооп, биринчи жооп. Эгер кимиңер биринчи жоопту туура деген болсоңор, анда азаматсыңар. Жообу А барабар 56 градус. Эми балдар, 5-чи тапшырманы көрөлүк. 5-чи тапшырмада мен жоопторду сунуш кылган жокмун. Муну бирге чыгаралык баарыбыз эле. Кана, Б бурчунун чоңдугун тапкыла дейт. Б бурчу А, Б, С бурчун көрүп турасыңарбы? Бул ичтен сызылган бурч. А, Д, С бул дагы ичтен сызылган бурч. Экөөнүн тең чокулары айланада жатат. Жактары айлананы кесип өтүп жатат. Бирок экөөнүн бир жалпы жагы бар. Ал кайсы элемент? Байкадыңарбы балдар? Ооба, экөө тең ичтен сызылган бурч, бирок экөө тең бир эле А, С жаасына таянып турат. Анда жаага таянып турган ичтен сызылган бурч 40 градус болсо, ал таянган жаанын чоңдугу андан 2 эсе чоң болот. А, С жаасынын чоңдугу 80 градус экенин көрүп турасыңар. А 80 градус болсо, ал 80 градуска таянган ичтен сызылган бурчтун чоңдугу анын жарымына барабар 40 градус экени келип чыкты. Демек, мындан эмнени баамдадыңар? Ооба балдар, бул жерде төмөнкүдөй түздөн түз эле А, Д, С бурчу 40 градус болсо, бул экөө тең ичтен сызылган бурчтар бир эле жаага таянгандыктан экөө барабар экендигин билгиле. Башкача айтканда мынакей, бир эле жаага тирелген, ал эми чокулары жаанын учтары аркылуу түз сызыктын бир жагында жатуучу ичтен сызылган бурчтар барабар болушат деген касиетти пайдаланалчы. Мына түз сызыкка карата бир эле жарым тегиздикте жатып атышат. Анда түздөн түз эле А, Б, С да 40 градус экендигин жазып койсоңор болот. Көрдүңөрбү? Демек, ушул жерден жакшылап байкагыла. Бир эле жаага тирелген, А, С жаасына тирелген, ал эми чокулары жаанын учтары аркылуу өтүүчү түз сызыктын бир жагында, А, С түз сызыгынын бир жагында, жогору жагындагы бөлүгүндө жаткан ичтен сызылган бурчтар барабар болушат. Ошондуктан
Б бурчу 40 градус, Д бурчу да 40 градус экендиги келип чыкты. Эми урматтуу окуучулар, ушул жерден мен силерге бир эле жаага тирелген иштен сызылган бурчтардын барабардыгын көрсөттүм. Сабактын жүрүшүндө мен силер менен айланага ичтен сызылган бурчтар, борбордук бурчтар, бир эле жаага таянган иштен сызылган бурч менен борборлук бурчтун чоңдуктары тууралуу касиеттерди пайдаланып эсеп чыгардык. Демек ушул калган материалдарды дагы өз алдыңарча бүгүнкү кайталаган материалдарды пайдаланып көнүгүүлөрдү аткаранга аракет кылгыла. А мен силер менен эфир аркылуу жолугушканча кайрадан коштошолу, саламатта калгыла.